Кыргызстан агрардык өлкө. Өлкөбүзгө жаңы техникалар алынып келип жатканы менен көбүнчө союздан калган техникалар колдонулуп келет. Азыркы тапта айыл чарба иштери көп машакат жаратпай, заманбап техникалардын түрүн чыгарууда. Каражатты аз талап кылып, бирок чоң иштерди бүтүргөн техникалар менен тааныштырабыз. Сээп чачуучу туман. Сээп чачуучу прицепсиз туман техникасы өсүмдүккө же суу агрохимикаттарды чачуучу үчүн колдонулат. Саатына 50 чакырымга чейин ылдамдыкта иштей алат. Конструкциясы жөнөкөй жана жеңил болуп, талаада иштөөгө абдан ылайыктуу. Тетиктерин да оңой тапса болот. Тумандын топуракка болгон басымы өтө аз болгондуктан иш учурунда өсүмдүктөргө зыян келтирбейт. Орусиянын заводунан чыккан техниканын орточо баасы 1 миллион 300 миң сом. Сабиз терүүчү комбайн. Каражат болсо түшүмдү чогултуу үчүн күрөк менен казуунун кереги жок. Сыяктуу комбайн түшүмдү өзү эле чогултат. Атаган комбайн топурактан өзү казып, андан ары сабагында кесип, толугу менен өзү даярдап берет. Прицепке чегилүүчү же өзү иштөөчү комбайндар да бар. Мындай дизелдик май менен иштөөчү комбайндар Германия менен АКШда түрлөп чыгарылат. Заводдук баасы 2 миллион сомдон жогору турат. Техникалык жөндөмү. Иштөө ылдамдыгы 3-6 саат чакырым. 10 саатта жарым гектардан 1,5 гектарга чейин. Салмагы 1,4-2 тоннага чейин. Жүзүм жыйнаачу комбайн. Германияда чыгарылган Пелен комбайндары жүзүмдү тербеле кетпестен сортко бөлүп, жууп, тазалап коюучу артыкчылыкка ээ. Бул адамдар менен жыйналган жумуш убактысын бир канча эсеге кыскартып, ыңгайлуулук жаратат. Баасы 1 миллион 300 миң сомдон башталат. Картошка казып чогултуучу. Биринчи комбайн картошка казып чогултуучу шайман. Механиканын жардамы менен чогултуучу шайман ташка толгон талаада иштей алат. Анын таш же башка нерселерден тазалоочу система эффективдүү болуп, түшүмдү мол чогултат. Ыңгайлуулугу казган картошкасын өзү терип кеткенинде. Беларусь заводунан чыккан техниканын орточо баасы 1 миллион 400 миң сом. Техникалык жөндөмү 1 саат ичинде жарым гектар, казуу тереңдиги 220 мм, иштөө ылдамдыгы 6 саат чакырым, салмагы 2-7 тонна.